мөмө жемиштерден жасалган конфеттер, кургатылган кактар, табигый дары чөптөр, Ала Бука районунун жашоочулары экологиялык таза продукциядан жасалган азыктарды өндүрүп сатыкка чыгарууда. Демилге аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо жана туура тамактанууну жайылтууну максат кылууда. Долбоорду ФСДС коомдук бирикмеси, Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду менен биргеликте ишке ашырды. Анын алкагында областагы Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Аксы жана Ала Бука райондорунун жашоочуларына 16 даана кургаткыч берилген. Группада 15 аял бар, 15 аялга ушу сушилкалар ар бирине бирден сушилкалар берилген. Булар бардыгы жакшы колдонушуп атат муну. Кургатылган мөмө жемиштерди сатуу боюнча окуудан өттүк. Сатууга чыгаруу үчүн бизге ошо ФСДСтин жардамы менен оборудованиялар келген. Упаковочный, утюжок, вакуумный аппарат. Буга чейин биз ушу жерге эле өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша темирлерди коюп, цементтин үстүлөрүнө кургатчу болчук. Бул сушилка өтө жакшы болду. Бат кургайт, анан таза, үстүн чаңдан жаап коюп, таза жерде кургатканга мүмкүнчүлүк болду. Экологик таза продукциялары кургатышы уйротты. Анан өзүмүз топтонуп, буну кургатып, упаковкалап, өзүмүз Совет Було айылыга келген зираатчыларга уларды алиге кылып, сотуп, уй бүлө кирешесini аяллар жече болсо ham ошырды. Алма, өрүк, алча, кара өрүк, долоно сыяктуу жемиштерди ургатуудан тышкары даяр продукцияны эко баштыкка уруп, сатыкка даярдоого да шарттар түзүлгөн. Март айындагы выставкага ушул аппараттар менен упаковка кылып, даярдап алып бардым. Бул утюжок пакетке салып туруп, анан кийин оозун бекитип койгонго. Бул вакуумный аппарат, баягы ичинде воздух калтырбастан упаковка кыла турган. Бул баягы контейнерге салып, өзү упаковка кылып коет буларды. Анан биз баягы эмелерди, кургатылган эмелерди полиэтилен пакеттерге салбастан, ошо шаарында выставкадан түшкөн акчабызга мындай рулон кагаздарды алып келип, ошондо мындай упаковка кылганы пакетиктерди колго жасап, ушуга салып туристтерге өткөзөбүз. Сатып аркылуу чыгарабыз. Анан ушул кейжи как деп ушундай маркировкаларды даярдап, упаковканын бетине жармаштырып, сатууга чыгарып аттык ушинтип. Кургатылган мөмө жемиштер бир гана сатыкка чыкпастан, аны майдалап момпосу өндүрүүчү да фабрика ачылган. Анда адамдардын ден соолугуна керектүү азыктардан экологиялык таза момпос уйлар жасалып, сатыкка чыгууда. Түрдүү кургатылган мөмө жемиштерден аралаштырылып жасалган момпос уйлар жаш балдар үчүн дүкөндөн даяр сатып алганга караганда витаминдүү, табигый келип, иммунитетти көтөрөрү белгилүү. Бул конфеттердин артыкчылыгы дүкөндөн мисалы үчүн российский шоколад деп эле, конокко аяка барсак, той өткөрсөк, ошолор келип, анан ошону жеп атабыз, бирок анын составында абдан көп туура эмес кошулмалар бар. Бул даярдалган конфеттин курамында бүт накта үйдө өндүрүлгөн, өздөрү кургаткан таза азыктар болуп жатат. Ак күнжүктүн курамында кальций абдан көп. Балдар үчүн өтө полезный. Балдар эле эмес, азыр улгайган кишилер дагы биздин конфеттерди жакшы сүйүп жешип атат. Алар үчүн дагы ошол баягы бутум ооруду, колум ооруду деп калышат го. Ошо кальций нехваткадан да. Анан мунун курамында кальций көп. Ошон үчүн биз ушуга бөлөп коюп атабыз сыртынчы. Уникальный болуп калат.